каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. 2020 жылдагы шайлоонун негизинде көптөгөн жаштар майып болушту. Биз каралардын калкалоосунда Жээнбековдун бийлигин басып алып, кайра алар менен соодалашып бийликке келген Садыр Жапаров тууралуу эмес, ошол ишенимдин, жалган үмүттөрдүн айынан ушундай болуп жатат. Эмне себептен? Дагы да ушул суроого сар эсеп салуунун алкагында Садыр Жапаров шайлоону кантип өткөрдү? Сооронбай Жээнбековдон 10 миллион доллар алгандыгын, Нариман Түлеевден 3 миллион доллар алгандыгын, бул акчалар эмне деген акча, урматтуу мекендештер? Кечээ эле акталышына күмөн санап жаткан Садыр Жапаров кантип ошол акчаларды алардан алды? Андыктан бүгүнкү видеобуздун 3-чү бөлүгүндө дал ушул фактыларды сиздер менен бөлүшөбүз. Бизден алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Түрмөдөн чыгышына күмөн санап жаткан Садыр кайдан жайдан эле миллиондогон доллар акчаларды шайлоо үгүтүнө бөлө баштайт. Бир нече аймактарда өтө тездик менен штабтар ачылып, Бишкек шаардык комиссиясынын шайлоо укугу, шайлоо үгүтү боюнча талаптарын көзгө илбей, көпкөн баладай шаркылдап иш кылганы биринчиден өзүм билем деген айтса, экинчиден каалаганын мамлекеттик маанилүү иштин жолун билбегендигинен кабар берет. Бул иш аракеттерин көрүп билип тургандар бул кемчиликтерге маани беришкен эмес. Бирок бул алешемдиктерди айткан айрым саясатчылардын сөзүн көзгө илбей, кайра аларды каралоого жана басмырлоого өтүшкөн. Садыр Жапаровдун эл алдындагы эң чоң кечирилгис катасы мурдагы президент Сооронбай Жээнбековду ырым кылып актап, анын мыйзамсыз иштерин иликтөөгө албаганы болгон. Эл ичинде айтылган Садыр айта берет, кайта берет деген сөз дагы жөн чыккан эместигин баамдаңыздар. Ал Жээнбековду жөн эле ырымдап, камабай койгон эместигин, Садыр андан 10 миллион доллар алганын Жапаровдун тарапташы жанында жандап жүргөн Мелис Аспеков кийин ачык жазып чыккан. Учурда УКМКнын төргөө абагында отурган Мелис Аспеков Садыр Жапаровдун шайлоо учурундагы элге айтылбаган акча чыгымдары боюнча фактыларды айтып чыкты. Маалымат социалдык тармактарга жарыяланды. Садыр Жапаров өзүнүн шайлоосуна Сооронбай Асылбек Жээнбековдордон 10 миллион доллар алган. Аларды жоопкерчиликке тартпайт, камай албайт. 5-октябрдагы төңкөрүштөн кийин Садыр Жапаров абакта жаткан учурдагы берген убадаларынын аткарылышын мен талап кылып баштадым. Аспеков Жапаровдун көптөн бери анын тарапташы болуп келген жана түрмөдөн чыккан алгачкы сааттардан бери анын жанында болгон. Садырдын ар бир тапшырмасын аткарып, багытын көрүп турган адам болгон. Аспеков шайлоо өнөктүгү башталганда Чүй облусу боюнча координатор болуп шайланат да шефинин президент болушуна жан үрөп кызмат кылат. Ага чоң акчалар бөлүнөт жана чоң үгүт компаниясын баштайт. Кийинчерээк Аспеков акча талап кылды деген кине менен камалат. Балык башынан сасыйт деген сөз бекер айтылбайт. Ушул жерден дагы бир көңүлгө алчу нерсе Садыр адамды алгач пайдаланып, анан буюмду ыргыткандай таштандыга таштап койгону турат. Алгач Садыр өзү Аспековго буйрук берип, болгон ишин аткартып, анан ал аткаруучунун көзүн тазалап жоготуу планын тымызын кылганы. Бул Садырдын адамдык сапаты эң төмөнкү деңгээлде экендигинен кабар берет. Садыр Жапаровду башында колдоп жанында болгондор кийин алыстап, анын чыныгы жүзүн, ыплас иштерин, сөзүнө турбай башка багытка кеткенин көрүшүп ачык айта башташкан. Алардын дагы бири жарандык активист аталган Асхат Осмонов Садыр Жапаров шайлоо өнөктүгүндө 3 миллион доллар алгандыгын ачык жазып чыккан. Ошолордой болуп жулкунуп сизге барып, эшигиңизди сагалаган жокмун.
кайра тынчыңызды алган жокмун. Болгону ошол өзүңүз туура чечим кылат деп ишенип күткөнбүз. Садыр Жапаров кантип президенттик тактыга жетти деп көпчүлүктө суроо пайда болгон учурлар дагы да жок эмес. Бул тууралуу Жапаров өзү интервьюларынын биринде 30 WhatsApp группа жана башка дагы социалдык тармактагы группалары аркылуу тарапташ тапканын ачык айтып, ошол жерден эл топтолгонун ачык айткан. Бирок телефондордун ар жагындагы сөз башка, түрмөдөн чыккандан кийинки иши башка болгонун аңдабаган элибиздин убалы өзүнө эле. Себеби Садыр Жапаров эсепсиз калктарына чалынып жатканы көрүнүп эле турат. Демек социалдык тармактардын күчү менен элди манипуляция кылып, алдын ала алтын тоону айтып сөз берип, шундук кылам деп алдын ала ала тоодой аванс алган Садыр шайлоонун шайтан оюндары менен өзүн болушунча даражалуу көрсөткөн. Бирок убакыттын өтүшү менен ошол чоң пиар компаниясындагы убадалар жомоктогу окуядай болуп, ашкабакка айланып баратканын көпчүлүк эл көрүп келет. Садыр Жапаров сөз берип, эптеп эшегин суудан өткөрүп алып, канчалык таасирлүү болуп жана президенттик тактысын кучактап отурган менен кылган иши менен стратегиялык пландары чоң алешемдиктерден гана кабар берүүдө. Кыргыз интернет аянтчасын Садыр Жапаровдон башка куткаруучу, эл күткөн президент жок болчу деген апыртма, алданма көз караш менен жашаган элдин пикири менен толтурушкан. Алар адамдарды манипуляция кылуу үчүн атайын иштешкен. Адатта жасалма жолду тандоо менен иш алып барууда ашкере убада менен утопиялык көз караштар көп болгону анык. Мындай кылып элдин көңүлүн буруп, аларды жетелеп алуу, тарапташтарды өзүн апакай кылып көрсөтүү менен лидер катары көрүнүш үчүн түрмөдө жатып иштеген. Бирок далилдерди карасак, бул максат акыркы учурда түрмөдөн чыгуу үчүн жана ырайым алуу үчүн болгону кашкайып көрүнүп турат. Бирок Садыр Жапаров октябрь окуясын пайдалануу менен өлкө башчы болуп калганы көп далилдер менен ачыкталып жатат. Учурда социалдык тармактардын аралыктан иштөөнүн заманы экенин билебиз. Бирок өлкөнү башкаруу, стратегиялык иш алып баруу, коррупция менен күрөшүп, кадр саясатын жүргүзүү деген мамлекеттик иштерде блогер, президент болуу шооно эшпейт. Садырдын шайлоодогу шайтан оюндарында айтылган таттуу сөздөрү менен убадалары убакыттын өтүшү менен кумдан тургузган үйдөй болуп кулай баштады. Бир күн өзү берген ашкере убадалары карточный домиктей болуп өзүн басып калары турган иш. Мезгил баарына тараза. Бирок ошол кезде биздин коом, эл акыйкат карап, адилет сүйлөп, калыс пикирин айтышы керек болот. Өлкөнүн тагдыры эптеп шайлоодон өтүү үчүн жасалма фейк армия иштеткен, зомби фанаттарды көбөйткөн, калп сөздөргө колунда калбашы керек. Чындык күчүндө, ал саат сайын күчүнө кирет жана жеңери убакыттын гана иши. Кадырман касиеттүү калайык калк, өзүңүздөр ушул видеонун 3 бөлүгүнө чейин биз оюбуздан токуп чыгарбаган, элдер өздөрү айткан, саясий серепчилер сиздерге келтирген фактыларга таянып чыгарып жатабыз. Андыктан ушул фактыларды көрүп, аналитика жасап, өз алдыңыздарча инсандык, адамдык, жарандык деген мамлекетчил инсан катарында өзүңүздөр талдоо жасаңыздар. Биз менен бирге болуңуздар. Бул талдоо эртеңки сиздердин келечегиңиздер үчүн керек. Эртеңки биздин жаштардын жаркын жашоосу үчүн керек. Анткени жаркын жашоого жетиш үчүн, өз бактыбыз үчүн өзүбүз күрөшүүбүз шарт. Рахмат.